nerse bolot. Ыйман болсо ана мыйзамың иштейт. Эгер ыйман болбосо мыйзамың иштебейт. Ошондон бул ката келди. Балким ыйман нуру деп ыймандуулардын терисин жамын алып, ыймансыздар баратканы билинип калды. Чыныгы ыймандуулар мына биз бул жактабыз да. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан биз менен бирге болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына 2024-жылы урматтуу мекендештер, Кыргызстан Кытайга карызын төлөй турган убакыт келет. Эгер ошол учурда Кыргызстан карызын төлөй албай калса, Тажикстандын көрүнө Бадахшанды алып койгондой эле биздин касиеттүү ат башыны же болбосо Чоңалайды алып коюштун коркунучунда турат. Ошондуктан биздин партия арамдан жебейбиз, жана башкаларга жедирбейбиз деген уран менен баратабыз. Ошондуктан тазаларды биз сүткорлук менен күрөшөбүз. А биз тазалардын партиясы. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Дагы айта турган нерсе. Эгер кайсы бир партия чыгып алып, бир айдан бери биз аны кылып беребиз, биз буну кылып беребиз деп ода кылып аткан болсо, Адахан Кимсанбаевич бул алар айтканды бир айдан бери шайлоонун алдында чыгып алып айтып атканды бул киши 25 жылдан бери айтып келатат да. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Анда баарыңыздарды шатыра-шатман кол чаап, бүтүн Кыргызстан партиясынын ураны менен баарыңыздарды бирге Аллахтын кулу, атанын оолу, элдин сыймыгы, кабылан жолборсу, Кыргыздын чолпон жылдызы Адахан Кимсанбаевичти дүркүрөтүп кол чаап тосуп алабыз. Assalamu alaikum, урматтуу колдоочулар. Мына жолдун жээгинде мына тургандар, бер жака топтолбойсуздарбы, баарыбыз мына жер толтурбайлыбы? Анан аралыкты сактап, бираз кичине неме болобуз, бирок жакыныраак турайлы. Бүтүн Кыргызстан партия бүтүндөй мына түштүктөн баштап өзүнүн үгүттөйүшүн улантып келе жатат. Бул жер канткен учурда дагы Бишкек деп айтылат. Ошол үчүн биздин жалпы Кыргызстан, жалпы дүйнө жүзүндөгү мына мигранттар бизди колдогондор, колдоочуларга мына чыныгы Бишкекте колдоочулардын көп экенин көргөзүп, мындай жакын келип, мына жака турсаңыздар. Чынында көппүз, бирок мына караңыздар, бүт чачылып кеттик. Мына жака жакын келе бериңиздер. Мына жолдун жээгинде бир жака түшпөйсүздөр бул жака. Жакын түшө бериңиздер бул жака. Жолдун жээгинде тургандар, бери келиңиздер. Желек кармагандар. Мындайдан бир катар силер туруңуздар. Кийин келип туруп ошонун арт жагына силер турасыздар желектер менен бийик кылып. Мына катарда толтуруп алыңыздар, мына столдорду жылдырыпчы, мына астык аксакал эжелер. Маска берилдиби? Маска бердиңиздерби? Уюштуруучулар. Маскаларды тагып алыңыздар. Эртең ушул боюнча да бизге мындай сөз тийип жүрбөсүңөр. Маскасы жок, чогулуш өткөрүп атасыңар деп. Бул жака түшпөйсүзөрбү? Бул жака ылдыйраакка. Мына жана колдоочулар, машинеде отургандар, түшпөйсүзөр бери карап. Жаш балдар, мына жакта чуркабайсыздар. Отуруңуздар бир жерге топтолуп. Маска, уюштуруучулар, маска барбы? Маскадан берип коюңуздар мага кишиге. Маска бар. Шефтер өзү тагып жүргөн маска сизге берет. Желек көтөргөндөр. Ана мына жаш балдар, окуучуларга негизи мындай агитация, мындай немеге катышканга негизи туура эмес да. Мына уюштуруучулар, мына кичинекей жаш балдардын колунан желекти алыңыздар. Себеби алар шайлоого катышканга, алар жаш. Аларды мындай немеге катыштырбайлы. Желектерди алыңыздар, окуучулар. Ал жакта турган мына кичинекей балдардын колунан.
чыныгы шайлоочубузбу? Мына чыныгы шайлоочулар желекти кармайлы. Чыныгы ушу партияны колдойбузбу? Колдоочулар кармап эки катар болуп туруңуздар, могу жол жээгиндеги уюштуруп, могу жолдун жээгиндегилерди алыңыздар. Мына ушу жол менен мындайдан түзүнө кирет. Жолду кичинекичтен ачып койсоңуздар мындайдан өтө беришет. Сан кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин көп турган Мына партиябыздын лидерлери, кандидаттары келе жатат. Жакыныраак келиңиздер бер жака эми мына. Жолду кичине ачып коюңуздар. Кайрадан орун алып отуруп аласыздар. Жол жээгиндегилер ылдыйраак түшүңүздөр эми, урматтуу колдоочулар. Атанын уулу, элдин сыймыгы, кыргыздын чолпон жылдызы, Кабылан Арстан агабыз, Адахан Кимсанбаев жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидерлери келатат. Кол чаап тосолобуз. Аллахтын кулу, атанын уулу, элдин сыймыгы, бүтүн Кыргызстандын лидерлери келатат. Кол чаап тосолобуз. Арда калып төрүбүздө туу болуп, аксакалдар бата берип куугансын. Арда калып төрүбүздө туу болуп, аксакалдар бата берип куугансын. Жерим Кыргызстан, жылдыздардын жарык жолбоду. Assalamu alaikum, урматтуу аксакалдар, урматтуу жигиттер, кыздар, агалар, апалар, эжелер. Баарыңыздар биздин бүгүнкү жыйынга, бүгүнкү жолугушууга кош келдиңиздер. Бүгүн баардыгыбыз ушул жерге жыйналып отургандан максатыбыз бирөө гана. Сиздер бизди көрөлү, угалы деп келдиңиздер. А биз сиздерге эмне максатта баратканыбызды түшүндүрүүгө келдик. Анча-мынча тамакка көңүл бурбаңыздар. Биз 2 жумага жакын ушундай сүлүктүү лейлектен бери келатып, бираз тамактарыбыз отуруп калды. Аны сиздер азыр телефондон деле көрүп атасыздар, аны угуп атасыздар. Ошондуктан бүгүнкү кечени мындай кылсак. Эң кызыктуу жолугушуу өзү негизи адамдардын берген суроолоруна жооп берүү. А болбосо мына 16 партия бар атабыз, 16 партиянын бардыгынын убадасы бирдей, бирок бүт баары калп айтып коет. Эч качан аткарылбаган убадаларды берет. Биз андай кылбайбыз. Бизди ушул теледен көрүп атасыздар, теледен көрсөтпөйт, анын үчүн сүйгөнчүктүү партия болуш керек. Өзүңүздөрдүн Facebook'тан көрүп атасыздар, Instagram'дан көрүп атасыздар, YouTube'дан көрүп атасыздар. Кээде бизде ушул техника ушунчалык өсүптүр, түз эфирден көрүп атасыздар. Biz bir şahardan 2 rayonga же айылга келгенче, ал жерге барсаң баарын айтып берип атат. Силер момундай деп айттыңар, мынтип айттыңар, мунуңарды колдойбуз.
Муну түшүнбөй калдык, буга кандай дейсиңер деп. Ошондуктан көп созбойбуз. Биздин талапкерлер могул жерде турушат. Баарын тааныйсыздар. Тааныштыруунун кажети барбы? Жокпу? Баарын тааныйсыздарбы? Бир гана могул эки кызыбызды тааныштырып койсок кандай дейсиздер? Булар себептери бар. Вот жигиттер деле бар, жаштар. Эми улукту таанып калсаңыздар керек, тилектешип, де. Өткөндө бир партия бирдиртет, анан моомундай кылып тарттырып алат дагы, алардын дагы лидерлери кичине иштейт могул жак. Кечинде көрөт, бүтүн Кыргызстан эмне деди деп, эртеси күнү ошонун тотугуштай болуп сайрап берет. Алардан айырмабыз ушул биздин. Мен 11 жылдан бери бир да мамлекеттик кызматта жокмун. 11 жыл болду. Мына октябрда туп-туура 11 жыл болот. 11 жылдан бери биз ушул позицияны айтып келатабыз. Биздин партиянын куралганына 14 жыл болуп атат. 2006 жылы 1 декабрда биз каттоодон өткөн партиябыз. 2 жолу парламенттик шайлоого катыштык, экөөүндө тең өттүк, бирок экөөүндө тең тосмо болду. Өткөрбөй. Аны билесиздер, тарыхын айтып отурбайм. Эми ушул баягы биздин сөздү кайталап атканда алар бир нерсеге ката кетирип атат. Эски жогорку кеңештен 90го жакыны жаңы жогорку кеңешке баратышат. 90го жакыны. Тагыраак айтканда 88 баратат. Аларга ушул сөздөрдү айтпай эле жогорку кеңеште ишке ашырууга эмне тоскоолдук кылды? Кандай дейсиздер? Эч нерсе тоскоолдук кылган жок. Эми азыр баратат, баратканда дагы алар башка көйнөктөрдү, кепкаларды кийип алып, азыр дагы жакшы, ушул коронавирус бар деп, момундай бет каптагы болот экен да, кишини тааныбай калат экенсиз. Алар дагы ошондой болуп баратышат. Башка партияларга мындай жөжө бөлгөндөй кылып бөлүп койгон 3 толокко. Ошолордун ичине кирип алып, акырын келатышат. Биздин позициябыз өзгөрүүсүз, туруктуу. Биринчи күндөн баштап ушул позицияларды айтып келгенбиз, айта беребиз. Жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Бирок Кыргызстандын жарымынан көбүн кыдырып калдык. Бардык жерде эл кол чаап, колдоп атат ушул позицияларды. Туура кыласыңар деп атат. Мына ушул курамыбыздан четинен эле баштай берейинчи. Мына жаш жигиттерди гана тааныштырбай өтүп кетсем, өздөрү сүйлөсүн, үйрөнсүн. Кандай дейсиздер? Билесиздер. Кайсы бала? Жакшы. Аксакалдашып тааныштырайынбы? Экөөңөрдүн кимиңер чоңсуңар деп карап отурам да, бириң майскийсин билесин, бирок өмүнкө бир аз кичүүрөөк болсо керек. Август, сентябрьский болсо керек, да? Бир айбы. Мына накты атасынын баласы деп, мына жогорку кеңеште депутат болуп туруп, өзүнүн сунуштарын берип, азыр жогорку кеңешке бараткан партиялар сайрап, биз барсак ушинтебиз, биз барсак мынтебиз деген сунуштарды жазып, мыйзам долбоорлорун, чечимдерди жазып берсе, колдобой койгондугу үчүн ошол жогорку кеңештен нааразычылык билдирип, протест катарында жарым жыл башта парламентти таштап кеткен Кыргызстан коммунисттик партиясынын төрагасы, биздин бүтүн Кыргызстан партиясы менен 7-чакырылышка депутаттыкка талапкер болуп бараткан Кыргызстандагы белгилүү инсандарыбыз Исхак Абсаматович Масалиев. Коррупция боюнча, кылмыштуулук боюнча, дагы башка мыйзамсыз жумуштар боюнча өзүн элге эмгек сиңирип, баягы 22-23 жашынан баштап элге таанылып калган, элдик генерал деген атка конгон. Анан кээде биз кыргыздар бирөөгө бирөөнү окшото коебуз го. Жакшырдап чыккан болсо дагы сөзсүз орустардан айтып башка кылган. Биздин өзүбүздүн да ошондой мыкты жигиттерибиз бар, азаматтарыбыз бар. Кээде комиссар Катани деп койгон ошол мезгилде биздин генералыбыз Субаналиев Өмүрбек Исакович. Андан кийин чек арада чатак болобу, эл аралык, улут аралык чатак болобу, же кечеки эки дос урушуп кеткенде ортого түшкөн болобу, кайсыл жерде болсо көкүрөк тосуп, өз өмүрүн, өз карьерасын ортого салып, ошол элдин тынчтыгы деп, ошондон кийин бир элдик генерал деген атка конуп калды, генерал Курсан. 10
Aynagül Ejекебиз бар. Илимдин доктору. Илимдин доктору болгондо дагы ушул баягы экономика илимдеринин доктору, керемет бук учетту дагы, фин полицияны дагы, бардык каржылык тармактарды мыкты көзөмөлдөп келаткан биздин Айнагүл Ejекебиз болот могу. Бишкек шаарынан талапкер. Жанында турган кызды таанып калсаңыздар керек. Россиядан ким чыркырап ыйлаган болсо, миллионга жакын кыргыздын жигиттери кыздары жүрөт. Ошол жакта ким кайсыл жерден укугу бузулган болсо, ошол жерден пайда боло калып, кайра биздин кыргыз бийлигине кайрылып, жогорку кеңешке, өкмөткө кайрылып жүргөн кызыбыз Орузайым Нарматова деген кызыбыз. Тилектешевди айтпай эле коеюн. Бул демек тааныштырыптыр. Мен бүт Кыргызстанды кыдырып жүргөндө талапкерлерибизге барганда айтам, бул жигитти же бул кызды тааныйсыңарбы деп. Тааныбайбыз деген болсо, мен эскертип атам. Биздин конституциялык закон, жогорку кеңешти шайлоо депутаттары боюнча 5 күн калганга чейин партия ал талапкерди чакырып алганга укуктуу. Азыр эле 1-2 кишиге эскертип келдим мен. Жумушу начар болуп аткандыгы үчүн аларды чакыртып алабыз дегендей. Бул Улук Тилектешевди сиздер тааныйт экенсиздер. Демек биз терең ишенебиз. Өзүнө берилген, бөлүнүп берилген жерде мыкты жакшы иштеп атыптыр деп ишенсек болот. Кандай дейсиздер? Татыктуу талапкерби? Болобу? Жашын билесиздерби? Өткөндө bir партия мына Орузайым менен талашка чыкканда, жанагы Телетайым таймашка чыкканда, силердин курамыңардагы эң жашыңар 50 жаш дейт го, чынбы деп сурап атат. Көрдүңөрбү? Я. Көрдүңүз. Эми ошол балдар кантип депутаттыкка баратат билбейм. 94-жылы туулган кыз канчага чыгат? 48? Бул азыр эч уяты жок болуп калды. Себеп Кыргызстанда белгилүү жигиттерден сурады, 3 жерде 7 канча болот десе, эч кимси таппай койду. Аны билебиз. 26 жашта Азамат Аксакал, СССРдин мезгилинде окугансыз. Бар болуңуз. Анын жанында отурган жигит Жолдошбай деген жигит кээде мындай болот да, кандидат болуп туруп, өзүнө бөлүнгөн жерди мыкты билип туруп, ушул мезгилге чейин жоопкерчиликти албаган талапкерлер болот экен. Жолдош мырза болсо, мына ушул биздин Кыргызстанды түрөк кыдырып жүргөнүбүзгө өзүнүн салымын кошуп, болгондо да мен депутат болоюн деп кирип аткан жокмун. Мен бүтүн Кыргызстанды ошол жерге кирсин деп жүрөм. Мен талапкер катарында катталбасам дагы макулмун. Бир аз колумдан келген жардамымды, көмөгүмдү берейин деп, ушул түрөк кыдырып жүргөнүбүзгө көмөк кошуп жүргөн жигитибиз ушу Жолдош деген мырзабыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Биринчини айттылар, Биринчи Адахаммад Умаров. Ошол. Өзүм тааныштырдым го. Айтты го бул жерде. Артык деген жигитибиз, бул дагы биздин коомдук активистибиз. Ошол жигиттерге жардам берели, жигиттер менен, кыздар менен чогуу бололу деп, жаштардын атынан. Бул жолу болбосок дагы бир академиядан бүтүрүп алсак, мол генералдардан, саясаттын генералдары болгондордон тажрыйба жыйнап, Ишенбай Дүйшөнбеевичке окшогон, Кадырбекке окшогон тажрыйбалуу инсандардан үйрөнөлү деген жакшы ниет менен бараткан ушул биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз. Курамыбызда бир мамлекеттик казнага кол салган, артында калбыры бар, же бизнесменин алек болгон, же май куюучу жайы бар, ишканаларда иштеген фирма бизнесмендер жок, базардан чыккан азаматтар жок. Жалаң өзүнүн пикирин айта алган, жазып берген кагазды окуй ала турган, чет өлкөлүк мамлекеттердин аталыштарын так билген, оор кыйын сөздөрдү айта ала турган тажрыйбалуу инсандар бар атат. Мына жерде турган жигитибиз, кел Турсунбай. Мына жерде турган жигитибиз дагы ушул Кыргызстанды түрөк кыдырып жүргөндө баарын көрсөтүп аткан, сиздерге маалыматты жеткирип аткан азаматыбыз, Чоң Алай районунан талапкер болуп бараткан Турсунбай Шарапов деген жигит. Дагы бир кызыбыз бар эле, аны ала келебиз деп, бирок бир жерден ката кетирип калды, ошонун оңдо деп кайра кабинетке таштап келдик. Мына ушул талапкерлер менен баратабыз.
мындай кылып өткөрөбүз. Кимге суроо берсеңиздер, ошол суроону так ачык жооп берет. Сүйлөштүкпү? Тек гана суроо кагаз жүзүндө келсе, убакытты үнөмдөө максатында. А бизге ыңгайсыз суроо жок. Кандай берсеңиздер барына даярбыз. Сүйлөштүк, Мына суроолор болгон болсо, ушулардан баштайлы. Кимге берилсе ошого беребиз. Саламатсызбы, Кыргыз? Кыргыз спортуна көз карашыңыз дейт. Бул не деген Кыргыз спортуна көз карашыңыз? Бизде атты мыкты минебиз дейбиз дагы, бир дагы ат оюндары боюнча чемпионубуз жок. Биз Манастын урпагыбыз дейбиз дагы, бир күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону жок. Биз жаа атканда Чыңгызхан бизден аскер кураган дейбиз дагы, жаа атуу же мылтык атуу боюнча бир да дүйнө чемпионубуз жок. Демек Кыргыз спортуна көз карашыбыз ушундай, жалпы жагдайыбыз кандай болсо, спортубуз дал ошондой. Биз кээде көп эле ушундай көптүрүп айтып жиберебиз. Тигин урпагы, мунун урпагыбыз деп, бирок урпактар кайда кеткен билбейм. Бизде футбол качан өнүгөт дейт. Биз дүрт этип жанып, ошол замат өчкөн элбиз. Азия чемпионаты болду эле, эки команданы утуп койдук эле, дүркүрөп баарыбыз дүүлүктүк дагы, түз эле стадион курганга киришип кеттик. Ал стадиондун пайдубалы да жок. Аксакалыңнан баштап көк сакалыңа чейин айтабыз. Мына эми накта мекен сүйүү сезимибиз козголду. Эми мына мыкты биздин пелелер чыгат деп кыйкыра беребиз. 3 күндөн кийин карасаң эч нерсе жок. Футбол өнүгүш керек. Бардык спорттун түрү өнүгүш керек. Дүйнөгө элди таанытаар эки маселе бар. Бизде Кыргызстанда бири маданият, экинчиси спорт. Биз машина куруп, самолет чыгарып, танк чыгарып, таңылышыбыз кыйын жигиттер. Ошол спорт биздин желекти көтөргөн, анан биздин маданият баарын таң калтырган. Экологиябыз, тазалык деп балбулдап атабыз эми. Бизде чоң футболдук ареналар качан курулат дейт. Аны ошол футбол командаларын башкарып жүргөн азаматтардан сураш керек. Биз тескерисинче футбол талааларын баарын жок кылып, ордуна базар куруп атпайбызбы? Анан кайдан өнүгөт? Ассаламу алейкум. Раматылык устазым Чубак Ажыдан таза саясатчы барбы дейт. Чубак Ажы саясатчы болгон эмес, саясатка аралашкан эмес. Бирок ар бир айткан сөзү кээ бир 120 депутаттан ачуураак, кээ бир 20 министрден каттуураак, кээ бир өлкө башчыларына караганда күйүмдүүрөөк болуп айтып жүргөн үчүн саясатка аралашкандай сыяктанган. Эгер Чубак Ажы Раматылык эгерде ушул 120 депутаттын бири болуп арабызда отурган болсо, анда ошол парламенттин көркү болмок. Аттиң дүйнө. Кетти чыркырап отуруп. Барган жердин баарында айтып аттым. Могул акча алып аткандарга, паспорттарын берип аткандарга, мына ошолор кантип, эмне үчүн ушул кетип калды дешип ыйлашкандарга айтабыз да. Чыркырап жүрүп кетти. Алганың да карам, бергениң да карам деп жүрүп кетти. Бирок укпадык го. Бая дүрт этсе күйүп кеткен кыргызбыз дегендей, анын сөөгүн коюп атканда бир 20 миңдей киши чуркады. 3 күндөн кийин, намазынан кийин Чубак Ажыга арнап Куран окугандар саналуу эле болсо керек. Биз эмоцияга берилип кетебиз да. Сиз менен таза саясатчы барбы бизде деп сурасам дейт. Сиз менен Текебаев айтты, сизди дайыма колдоп келем. Тааныштарына сизди шайла деп акча берген күндөр болду. Суроом деле жок, бизде ийгилик, сизге ийгилик каалайм. Кыргызстанды өнүктүрүү, экономикалык көтөрүү боюнча көбүрөөк айтсаңыз жакшы болмок. Алла насип кылсын. Бийликке барсаңыз сизди устат туткум келет дейт. Аллах разы болсун. Эстеп жазып коюптур. Бизге ким шакирт болуп келебиз деген болсо, биздин эшигибиз дайыма ачык. Илим кишини издеп барбайт. Адам илимди издеп барат. Келиңиздер. Бул жерде турган генералдарга келгиле, Исхак Абсаматовичке келгиле, мага келгиле. Биз келечекте бир нерсеге жетишкибиз келет деген жаш жигиттер, кыздар болсо, биз кучагыбызды жайып дос болобуз. Туурабы? Адахан мырза, шайлоо күнү шайлоочулар кабинага кирип кимге шайлагандыгын көзөмөлдөө үчүн камералар коюлат экен деп, мекеним Кыргызстан менен биримдик элди коркутуп жатышат. Ошол боюнча оюңузду айтсаңыз дейт. Өзүңүз жооп берип коюптурсуз. Мен оюмду сурабай эле жооп бериптирсиз.
бүт бары қалып, қызылдай қалып. Алар өздерін ақылды сезіп, сіздерді мында бір қараңғы киши сезет да. Бізде конституция бойынша шайлоо жашыруун. Аны ешкім билбейт. Телефондорду да киргизбейт. Камераны кабиналарга коймок турсун. Камераны көчөлөргө кое албай атабыз, кайдагы кабинага коюлат. Өзүбүз деле ойлонушубуз керек. Алардын баары калп. Бир нерсе алып алган болсоңуз дагы коркпой шайлай бериңиз, сизди таппай калат. Мына суроолордун баарын топтоп турабыз. Азыр Өмүрбек Исакович Субаналиевке сөз берели. Андан кейін каалоочу талапкерлер болсо сөз беребиз. Бирок суроолордун баары жоопсуз калбайт. Убада беребиз. Акыркы суроого чейин жооп берип анан тарайбыз. Сүйлөштүкпү? Рахмат. Анда сөз генерал Субаналиевде. Рахмат. Урматтуу шайлоочулар, бүгүн көбү Кыргызстандын шайлоочулары баардын кызыктырган маселелери көп да. Ошонун кээрлерине токтолуп кетсек. Биринчи баары сурап атат. Не себептен бүгүнкү шайлоо парламентке ушундай көп акчалуу чиновниктердин баардыгы ат салышып атат дейт. Биз канча жылдан бери шайлоолорго күбө болдук, бирок ушундай көп акчалуу шайлоо болгон эмес. Жерлерде сатып алуу, форматыва менен бияка көчүрүп атат, тияка көчүрүп атат. Бунун баарын силер күбөсүңөр. Анан не себептен аттуу баштуу жана бай көпөстөрдүн баардыгы бүгүнкү күндө парламентке барабыз дейт. Бир эле нерсе бүгүнкү күндө. Анткени 20-жылы быйыл мораторий конституцияны өзгөртүүгө токтойт. Уже парламент конституцияны өзгөртөт. Ошого бүгүнкү күндө бийликчил партиялар, көпөстөрдүн партиялары бардыгы ат салышып, катуу кетип атат. Жерлерге барып, баары сатып алышат. Бирок аны токтоткон киши жок. Себеп бардыгы ушундай конституцияны өзүнө өзгөрткүсү келип атат. Не себептен биз бүгүнкү күндө бардыгыбыз күбө болуп атабыз? Бүт таможенниктер, колунда бар бизнесмендердин бардыгы кайта парламентке келип атышат. Анткени өкмөттү түзүп, мамлекеттин бюджетине кол салып, бардын башкарабыз деп атат. Акиминен баштап президентке чейин башкарабыз деп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бардыгы ат салышып, мына элдин арасында чуркап жүрүшөт. Эч кандай программаларын айтпайт. Кечинде тамак берет, акча берет. Шайлоодон кийин дагы мынча акча беребиз деп сатып алабыз деп атат. Ошо азыр Кыргызстан коркунучта деп айтып атабыз. Уюшулган кылмыштуулук менен коррупционер дегендердин бардыгы бүгүнкү күндө мына эксперттердин баары санап чыкса, жогорку кеңешке кандидаттардын көбү мурун соттолгондор. Же соттолоюн деп аткандар. Же ошолордун уюшулган кылмыштуулуктун шестеркалары деп коебуз. Ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө шайлоого умтулуп жеңебиз деп барат. Партиялардын бардын аттарын өзгөртүп алып. Бул не деген шумдук? Анткени бийликке жетип, өзүбүздүн премьер-министрди коебуз деп атат. Мисалы катары, мына мен Нарын областында болдум, Ысык көлдө болдум, эл менен сүйлөшүп келе атабыз. Бардыгы эмне деп атышат? Корккону эртең ушулар бийликке келип калса, бизнесмендердин көбү кетебиз деп атат. Иштей албайбыз деп атат биякта. Анткени налог төлөбөй, уюшулган кылмыштуулукка дань берип атабыз дейт. Аларга төлөп атабыз биринчи очурда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бюджетте акча жок. 95 кандидат, ушу депутаттар кайта ат салышып атат. 5-10 жылдан бери колунан келбеген депутаттар бүгүн кайта чыгып атат. Ошон үчүн элдин көбү, даже эксперттерден жана аналитиктер айтып атат. Прогнозторду көбүнө каршы добуш беребиз деп атат. А каршы добуш берсеңер, анда биз бүтүн Кыргызстанга окшогон партиялар оппозиция деген, ушу бийлик менен кармашабыз дегендер. Анда добуш асык болуп калат дагы, анан азыраак депутаттар менен барып калабыз. Бүгүнкү күндө
кимдин аты аталып атат элдин арасында? Акчалуу. Бул Райым Миллиондун партиясы. Ошо Райым Миллиондун партиясын өткөрбөш керек деп биз жер-жерлерде айтып атабыз. Анткени составын карасаңар, Азаттыктан көрсөтүп атат. Азаттыктан ошондой же башка сайттарда карасаңар, пофамильно жүрүп атат, ким деп. Биз ошо парламент по понятиям сүйлөшүп калган турабыз. Бул деген уюштурулган кылмыштуулук менен жана көпөстөр биргелешкенде мафия деп коет. Мафиозный мамлекет бул. Анын кайдагы инвестиция, каяктагы келечек? Не себептен Азаттыкта айтылган 700 миллион доллар боюнча Абу Сахи деген фирма чет мамлекетке алып чыгып мен бардыгы коррупция деп атса, бүгүнкү күндө бүт таможняда иштеген балдардын көбү кандидат талапкер болуп жогорку кеңешке бара баштады. Анын ана башчысы жанагы уйгур, Кытайда чыккан уйгур Абдукадыр Кабилова деген президенттин инаугурациясында алдыңкы катарда отурган. Ошонун планы боюнча бул чоң коррупционерди премьер-министр кылып, анан биздин тышкы каржыбыз 23-жылы төлөнө баштайт. Ат башы нарын эли бүгүнкү күндө аябай толкундан турат. Биздин жерлерди сатып береби? Если ошо кишилер премьер-министр болуп калса, мына Тажикстанда Горно Бадахшанын жерлерин берди карыз үчүн. Эртең биздин да жерлерди ала баштайт. Мамлекет бул мамлекеттик Кытайдан алган бул мамлекеттик кредит. Аны төлөшүбүз керек 23-жылдан баштап. Азыр президент айтып атат, биз пандемия убагында бирке жылдырып койдук деп. Алар макул болобу, болбойбу, бул Кытайдын иши болот. Ошон үчүн Атамбаев бош болгон, бүгүн түрмөдө отурган жетекчилер ошого жооп берет дагы, дальше дагы жооп бериш керек. А бүгүнкү жана 90 депутат ушуга да алар да күнөө. Ошон үчүн урматтуу шайлоочулар, силер добушуңарды мурунку депутаттар бар, бийликчил 3 партияга вообще добушуңарды бербегиле. Анткени келечегибиз болбой калат. Ошон үчүн силер бардыңар сураныш талдап 4 жактар күнү оппозициячыл, ошонун ичинен эң оппозициячыл бул бүтүн Кыргызстан. Ушуга добуш бериңиздерди мен суранып кетем. Анан интернеттен карагыла. Элдин бардыгы азыр жерлерде ачык айтып атышат. Мына жакындан баштап ачык айтышты. Бирок партиячыл, бийликчил партиялар эчтеке айта албайт. Анткени оозу алар чипкилик болуп калган. Ошон үчүн не бар аларга? Урматтуу шайлоочулар, дагы бир жолу үйүнүгө барып, интернетти жакшылап ачып, жана информациянын баарын иликтесеңер эле бүт ачык болот. Биз айтып аткандын баары чындык. Бирок бүтүн Кыргызстандын командасын көрдүңөр. Бизге ишенгиле. Биз силерди подводить этпейбиз. Жакшы иштейбиз. Эл тарапта болуп келгенбиз, болобуз. Рахмат силерге. Талапкерлер, мен сурап атам, кимде сөз бар дегендей кылам. Айнагүл эжекебизде айтабыз дейт, биз өзү жолукканда айтабыз дейт, дагы айтар жерлерибиз көп дейт. Атайын Москвадан ошол сыртта жүргөн 1 миллионго жакын жигиттердин, кыздардын атынан бизге талапкер болуп кирип отурган, бүгүн азыр түндө учуп кетет кайра Москвага. Ар кандай шарттар менен мына Москва областынын ичинде эле 800 миңге жакын кыргыз жигиттерибиз, кыздарыбыз бар, энелерибиз бар, апаларыбыз бар. Бирок ошолордун ичинен шайлоого катыштырбай алардын конституциялык укугун бузуп, мен укугум бар, мен макул эмесмин деген кыймылдарды ошол жерден аябай күчөтүп иштеткенибиздин натыйжасында мына азыр Россия боюнча баштап бүт чет өлкөгө бергенде 15 миң гана кишиге уруксат берилген эле конституциялык укук үчүн. Азыр Россиянын өзүндө эле 20 миңден ашык кишиге уруксат берилген. Ошол иштердин баарында иштеп баштап жүргөн
Bizde mына ошо кызыбыз Орозайым Нарматова деген. Ошо кызыбызга сөз беребиз. Себеп бул киши аэропортко кетет, анан Москвага кетет. Ошол жактан жеңиш менен кайтып келсин деп бата беребиз биз, Кудай кааласа. Келиңиз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, аталар, апалар. Мен жөнөкөй эле ушу сиздерге окшогон карапайым үй бүлөнүн кызымын. Бирок мигранттардын жашоосун сыртта убактылуу жашап, иштеп, окуп жүргөн сиздердин кызыңыздардын, уулуңуздардын жашоосун өзүмдүн жоон терим менен сезип келип отурам ушул жерге. Башында мына башка жаштар сыяктуу эле мен өзүмө көп суроо берчүмүн да. Кайсы саясатчы таза? Биз эмне себептен Кыргызстан мындай абалга келип калдык? Буга ким күнөөлүү? Биз эмне себептен тентип калдык? Эмне себептен биз саясатчы болуп калдык? Эмнеге биз саякаттабайбыз деп. Ошол суроолорумдун бар жогуна жооп таптым. Бирок таза саясатчылардын ичинен Адахан Кимсанбаевич баш болгон ушул жанында турган эже агайлардын таза экендигине ынанып, ушул партияга кошулуп отурам. Эмне себептен? Себеп дегенде мен напсиме алданып, башка бир партиялардан, мына бийликте отурган партиялардан мага дагы сунуш келген. Мен аларга акчасын азгырылган жокмун. Сунуштаган бийлигин азгырылган жокмун. Мага жөндөн жөн сунуштаган жок. Мен 2 кесиптин ээсимин, 2 дипломум бар, билимим бар. Алар кел, жаштардын арасынан сен таза экенсиң, сени биз бетибизге бет тап кылып, астыбызда салып алып барайлы деп курал катарында чакырышты. Мен ага макул болгон жокмун. Анткени мага бул дүйнөдө акча, бийлик, байлык бар жогу бир тең. Себеп дегенде мени атам, апам адал акчасы менен, эмгеги менен, чекесин териме ушинтип багып чоңойткон. Кызым айткан алар, кызым мен Раматылык апам мигранттын көз жашы деген китеп жазып кетти да. Анын каза болгонуна 1 жыл болду. Москвага дарыланганы барган сайын ошол жерде боздук, какша ыйлаган балдардын, кыздардын жашоосун көрүп олтуруп, ичине сыздап, жутуп олтуруп бул дүйнөдөн кете берди. Бирок ошол мигранттардын жашоосун, ошолордун тагдырын бир гана Адахан Кимсанбаевич айтып, биз чакырган сайын барып, силердин укугуңар, силердин жашооңор бизге керек. Бул бийликте олтургандар акча, бийлик деп күрөшсө, мен силердин жаркын келечегиңер үчүн күрөшөмүн деп ар дайым барып, ошо самолетто 4-5 саат кыйналып, учуп барып келип, бизден кабар алат. Бирок Адахан Мадымаров 10 жылдан бери кызматы жок, элдик президент, элдик депутат, элдик лидер болуп жүрөт. Буга далил өзүңүздөр интернеттен карасаңыздар болот. Мен абдан көп изилдедим. Сен Адахан Мадымаровду эмнеге бүтүн Кыргызстанды ушул агаларды колдойсуң деп мени жолдон азгырганга да аракет кылышты. Мен тынбай түнү күнү окудум. 10 000 деген мен биринчи бул партияга келерден бир дагы бир себеби апам айтты. Апа, мен туура жолду кантип табамын? Ушундай Кыргызстанда адилетсиздиктер болуп аткан жерде кантип жашаймын? Кантип мен өз кесибим менен алектенемин десем, апам айтты. Кызым, ушул Адахан Мадымаровдун деди. Казакстанда уйгурлардын колунда 10 000 деген кыргыздар кул болуп калып кеткенде, ушул жигит барып куткарган. Аны көпчүлүгү билбейт. Кытайда ондогон кыргыздар кул болгондо куткарып келген. Аны дагы көпчүлүгү билбейт. Качан болсо каралап ушул бийликтен алганга аракет кылат деди. Мен ушунчалык таң калып, эмне себептен Мадымаровду бир гана ушул коомдук телеканалдар, бийлик бир гана ушул киши менен күрөшөт деп таң калдым да. Акчасы жок болсо дагы, бийлиги жок болсо дагы, абери намысы, ана бекем тартиби менен сиздердин ишенимиңиздерге ээ болуп, калктын калың катмарынын колдоосун алып келгендиги үчүн дагы, бийлиги жок болсо дагы, байлыгы жок болсо дагы, дүйнөдө эртең тарыхта кала турган инсандардын жанында болуу мен үчүн сыймык. Соңку сөзүм айтарым, урматтуу мекендештер, мен миллиондогон биздин мекендештердин үнүн жеткирип келип отурам да. Урматтуу аталар, эжелер, мына бөбөктөрдүн келечегин сатпайлычы, бизге окшотуп тентитип койбойлучу ошолорду. Алардын тагдырына балта чаппайлычы, чындык үчүн күрөшөлүчү, бирөөнү каралап атканда биз изилдейличи, китептерди окуйлу, жаңылыктарды окуйлу, гезит журналдарды окуйлу.
ким чындап эл үчүн кызмат кылган, ким өзүнүн партиясына чындап мигранттардан кошту, ошолорду изилдебейлиби? Азыр мен мына ушул партиядан мигранттардын калың катмарынын жашоосун билген үчүн кетип атабыз деп сиздерди алдап атат. Алардын баары калп, алардын элүүнүн ичине бир да мигрантты киргизген жок. Бирок бүтүн Кыргызстандын жарымына чейин мигрант болуп келген, мигранттын жашоосун билгендерди алдыңкы катарларга койду. Ошолордун эң астында 8-чи катарда мен баратам. Мен сиздерге убада беремин, жана мен соңку жаным чыкканга чейин сиздерге эч качан кыянаттык кылбайм. Менин апамдын арбага ыраазы болгонго чейин эмгек кылганга аракет кылам. Рахмат. Рахмат, тилегиң кабыл болсун. Оразайым. Азыр сөз ушул жерден түздөн түз биз партия менен баратканыбыз менен биз ушул ар бир талапкерге өзүнчө жер бөлүп койгонбуз. Себеп ал партиянын депутаты эмес, элдин депутаты болсун деп. Мына ушул Улук деген мырза жигитти ушул жерден коюп атабыз. Биздин Айнагүл эжекебиз Бишкек шаарынан кетип бартат. Ар ким ушул жерде тургандардын өздөрүнүн бөлүнүп берилген шайлоочулары бар, мындайча айтканда. Биз кийин конституцияны ушундай кылып өзгөрткөндө булар дап-дайыр болуп калышат буюрса. Элдин өкүлү болот партиянын эмес. Азыр сөздү Улук мырзага берели. Кел. Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу байкелерим, эжелерим, досторум, инилерим. Мен 27 жаштамын. Мен чоң саясатка аттанып жатамын. Жаштардын үнүн ошол жерден угузгум келет. Жаштардын атынан ошол жерде сүйлөгүм келет. Жаңы жаш көз караш менен ошол жерден иш кылгым келет. Обязательно. Бийликтин эң негизги булагы бул эл. Депутат бул эл өкүлү. Депутат жогорку кеңешке барып, ошол жерде элдин укугун коргоп, кызыкчылыгын коргоп, талабын талашып, ошо трибунада сүйлөп туруш керек. Азыркы өткөн чакырылыштагы депутаттар биз бардыгыбыз көрдүк кандай. Алар өздөрү уят болгон аз келгенсип, элдин баарын, элибизди, жерибизди уят кылышты. Туурабы? Анан ошолор азыр ар кайсы партияларга кирип алып, уялбай, ар бириңиздерге келип, өздөрүнүн адамдарын жиберип, башыңарды айландырганга аракет жасап жатышат. Туурабы? Алар эмне бизди мындай эл катары, адам катары санабайбы? Мындай моралдык укугу жок деп ойлойм да, аларды азыр ар бир партияга кирип алып, бизди шайла деп келген айтканга, алардын мен оюмча укугу жок, моралдык. Алар азыр бизге мактанып атат. Биз элди жөн эле сатып алабыз дейт. Эл сатылма болуп калган деп айтып атышат. Бизге мактанып, мындай күлүп шылдаңдагансып айтып атышат бизге. Урматтуу аталарым, апаларым, мен бул сөздөргө ишенгим келбейт. Келгиле 4 октябрда шайлоодо ошолорго биз баарыбыз далилдеп беребиз. Алар адашып жатканын, биздин эл сатылбай турганын, биздин элдин намысы бийик турарын келгиле ошол шайлоодо биз далилдеп берели. Кандай дейсиңер? Сөзсүз мен бул жерде төрөлүп өскөм. Мен бул өзүмдүн мекеним, кичи мекеним деп. Мен өзүм жерим Кочкордон болот. Бирок ушул жерде төрөлгөнүмөн мен көлмөлүкмүн деп айтып келген бардайым. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан? Бүтүн Кыргызстан бүгүн чыныгы оппозиция. Биз азыр бийлик жүргүзүп жаткан саясатка каршыбыз. Биз нааразыбыз. Эл сыяктуу элдин үнүн көтөрүп, биз бийликке нааразыбыз. Эл деле нааразы да, туурабы?
Анан азыр шайлоого 16 партия баратат. Алардын арасынан биз оппозициябыз деп 3-4 жүрөт. Алардын бирөөсүнүн лидери мен жаштарга орун бошотуп берип атам дейт. Бирөөсүнүн лидери саясаттан кеттим деди. Бирок баарыбыз билебиз, аларга кылмыш иш козголгон. Алар эч качан оппозиция боло албайт. Кудай буйруп, бүтүн Кыргызстан жогорку кеңешке келип калсак, биз ал жерде саясий аба ырайын өзгөртөбүз. Ал жер таптакыр башкача болот. Биз элдин укугун коргойбуз, элдин атынан сүйлөйбүз. Шайлоодо келип, бүтүн Кыргызстанды колдоп бериңиздерди мен суранам. Өзүңөрдүн уулуңар болом, өзүңөрдүн балаңар болом. Рахмат. Biraz толкунданып атат да, түшүнөсүңөр да. Жаштар, жигиттер, ушинтип алып баруудан кийин бышырабыз Кудай кааласа. Кандай дейсиңер? Дуруспу талапкер? Ошондой тилеги ак, үмүтү ак, жакшы бардык нерсени айтайын дейт. Мына ушул башка азыркы бараткан партиялар өтө куу партиялар да мындай мыйзамга жазып коюшкан. Шайлоо мезгилинде башка партиянын атына шек келтирсең, мыйзам бузулуп калат. Билесиздерби? Буюрса дагы бир 10 күн чыдап турган болсок, анан кийин бүт баарын ачыктан ачык айтууга туура келет. Ошондой. Азыркы сөз генерал Курсан Асановго беребиз. Андан кийин саясаттын генералы деп айтабыз. Исхак Абсаматовичке беребиз. Андан кийин суроолоруңуздардын баарына жооп беребиз. Я. Болду. Макул. Исхак Абсаматовичке беребиз. Андан кийин Асановго деген. Рахмат. Ушинтип сырын чыгарып коесуңар да аксакалдык көчө. Рахмат. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Аябай жакшы кооз урандарды айтылып атат да 40-20 күндөн бери. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан деп ойлоп атабыз. Биз Коммунисттер партиясы өзүбүз шайлоого катышпагандан кийин мен жетекчи катары өзүбүздүн эң жогорку жетекчи органдан уруксат сурап туруп, Адахан Кенсанбаевдин чогуу күрөшкө аттанып атам. Эмне себептен? 30 жыл биз өнүгүп атабыз. Ар кандай модель кылып атабыз. Акаев болду, Бакиев болду, Атамбаев болду, азыр Жээнбеков президентибиз. Келгенде баарыбызды жыргатабыз деп атат, турмуш оңолот деп атат. Калыстуу үчүн айтыш керек. Турмуш оңолуп атат, жашообуз жакшырып баратат. Кийген кийимдерибиз башкача болуп атат, жеген тамагыбыз жакшы болуп баратат. Бирок ал бийликтин кызматы эмес, бул бийликтин кылган иши эмес. Өзүңөр өз колу менен тапкан акчага, тапкан мээнети менен алган тамагыңар болуп атат. Сиздердин акчаңыздан сиздер баарыңыздар иштеп тыйындап төккөн акчадан, салыктан мамлекеттик кызматкерлер айлык алат. Демек кимге карызы бар экен? Бийликчилерге карызбы, силер бийликке карызсыңарбы? Бийлик карызды албетте. Себеби булагы, бийликтин булагы эл. Бийликти баккан эл. Анан биз чоң келсе, министр келсе, аксакалдар алдына отуруп алып бата берип, айланайын балам рахмат, ушу сүйүнчү пул берип койдуң деп рахмат деп айтып атат. Ал милдет. Эч кандай карызыңар жок. Шайлоо 5 жылда бир жолу болот. Мына Адахан Кенсанбаев баштап айтып кетти. Бул партиянын программасы жөнөкөй эле. Парламенттин системасын өзгөртүш керек. Эң негизги уран бийликти элге кайтарыш керек. Демек бул түзмө-түз эл депутатты шайласын деген сөз да. Мына мен силерге суроо берем. Ушул жердин азыркы парламенттин депутаты ким десем 99% билбейсиңердер. Мен 5 жыл иштеп депутаттар менен 4,5 жыл. Мен 120 ичинен көп болсо 40-ын таанып калдым. Калган тааныбайм. Силерден ар бирөөңөрдөн сураса көп болсо 10 кишинин атын айтасыңар. Туурабы? Башканы тааныбайсыңар. Азыр деле ушундай болуп атат да. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстанды мен колдойт эм, сиздерди чакырып атам. Бизге коомго жаңылануу керек. Коомго таза шамал керек. Өзгөрүш керек. Эгерде биз дагы ар нерсеге акчага башка нерсеге берилип кетсек, анда кийинки парламенттин курамы
Азыркы парламенттен де бетер болот да. Ал түшүнүктүү турган сөз, турган иш. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, бүтүн Кыргызстандын жакшы уранды бар. Жетишет. Токтотуш керек. Бирок ушул биздин турмушубуз мындан жакшы болушубуз керек. Кыргыз эл мындан да жакшы жашоого татыктуу. Өзүбүздүн колубузда турган байлыкты чачып жок кылып туруп, бүгүн кайда болду деп илип атабыз. Мен сиздерди чакырып атам. 4 октябрда калемдин учу, а бириңер жалгыз каласыңар. Ошондуктан алдагыла деп айта албайм. Мен бир мисалды келтирем. Көп жолу шайлоого катышканмын. Бир атаандашым 2 кишини участкада дайындап туруп, айлыгын төлөп туруп, ошол шайлоо күнү акчасын берип, тамагын берип, жыйынтыгынан 0 алды да. Мен кейін сұрадым албадыларда уяткандай. Жоқ дегенде көңір дош беріп қойбайсыңдар десем, біз ойлодық, біреу жарым беріп қалса, менікі деп қоям депчі. Қарасыңар тұрмышта болады екен да. Так что, мұнда мен ойлап атам, қоқыстан адашып кетіп, 1, 2, 3 деп 8-ге түшіп кетсеңер, бұл қата болбайды. Адан ушул программаны ишке ашыртыш үшін бизге 15-20 мандат керек емес, бизге 60 мандат керек. Аны үчүн көпчүлүк элибиз дош бериш керек. Башка жол жок. Мен сиздерди чакырам. Колдоп берсеңиздер иштеп беребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу Бишкек шаар тургундары. Ооба биз бүгүнкү күнү жакшы жашап атабыз. Кудайга шүгүр. Эң негизгиси ден соолуктабыз. Бирок 30 жылдан бери бийлик кандай болду? Бийлик өзү эмнени түшүндүрөт? Бийлик кандай болуш керек? Бийлик адамдардын жүрөгүн үшүн албастан ар бир жарандын жүрөгүнөн орун алып башкаруусу керек. Бийлик көрүнгөндү коркутуп, кечирим суратпастан ар бир жарандын укугун коргоп, алардын тарабын талашып башкаруусу керек. Бийлик качан түбөлүк же узак өз өмүрүнү сүрөт. Бир гана учурда ал бийлик акыйкат, адилеттүү башкаруу болгондо гана. Бизде азыркы күнү кандай? Бардыгыбыз билебиз. Урматтуу кыргызстандыктар, айрыкча Бишкек шаарында пандемия болгондо эмне болду? Ким куткарды ошол апаттан дүйнө жүзүнө? Кыргызстандыктарды бир гана карапайым элден чыккан чыныгы атуулдар. Булар биздин жаштар, кыздар, волонтерлор. Ошол үчүн бир кол чабуулар. Экинчи учуру медайымдар, врачтар, карапайым элден чыккан. Ошолор бүгүнкү күндүн батырлары. Ошолор бүгүнкү учурдун кыз сайкалдары. Азыркы учурда өкмөттүн абалы кандай? Өкмөттүн абалы мен ушул жерде тургандай. Туңгуйка келип такалып калдык. Кыргызстандыктар менен ушул жерде биздин дагы бүтүн Кыргызстан бизге артка жол жок. Сиз ошону түшүнүшүңүз керек. Биздин жаркын келечек эмес, ушул жерде отурган жаш бала мен кыздын келечектеги жашоосу, ушулардын келечегине биз бүгүн ушул жерде турган менин инилерим, агаларым, аталарым, апалар, эжелер балта чаппашыбыз керек. 4 октябрь күн бул биз тынчтык жолу менен, мыйзам жолу менен ыңкылап жасай турган күн. Ал күн эмне кылуу керек? 88 бараткан 6 чакырашта депутаттар катышкан партияны тандабастан 8 санды бүтүн Кыргызстанды тандап алыш керек. 4 октябрда эртең менен саат 8ден башталып, кечки саатта чекит коюш керек. Бүтүн Кыргызстан жеңиш керек. Бүтүн Кыргызстан партиясы 4 октябрда бул партиянын тагдыры эмес, жалпы Кыргызстандыктын, жалпы элдин тагдыры чечилет. Жаш балдар кандай гана бал болсун, жакшы жашайбы, жаман жашайбы? Ушул жаш балдардын, өспүрүм балдардын
Бұл жерде тұрған жаш жігіттердің келечегі жарқын болсын, үміті болсын, işeniş болсын десеңер, bütün Kırgızстанды шайла беріңіздер. Жаратқан қолдап, бұйырса, жалпы ел қолдап тұрып, біз жеңішке жетішкенде, biz айтабыз. Анын içinde менің де позициям сондай. Завод, фабрика, балабақша, спорт сарай құру беремізді айтпайбыз. Biz барғанда жемқор, уруларды, контрабандисттерді өз жайына қойып тұрып, аларды біз құстырабыз. Түшкен қаражаттан ең мұқтаждығын бардығын шешеміз. Ошондуктан урматтуу туугандар, 4 октябрь күнү чын жүрөктөн бир арнамыз менен, жараткандын колдоосу менен барып, bütün Kırgızстанды колдоо бериңиздер. Барып алыңыздар, аман болуңуздар. Рахмат. Турсунбай кайда жүрөт? Жана суроолор кайда? Кел. Бардык суроолорго жооп берели. Балдарыбыз да ыйлап баштады. Бул жерден жаштар дагы сүйлөйбүз дегендей кылып атат. Буюрса дагы жолугушуп өткөргөндө ошол жерлерден бардыгын сүйлөп айтып беребиз дагы, Азыр эми суроолорго жооп берели. Адахан Кимсанбаевич, сизге ден соолук дейт, ишиңизге ийгилик. Ушул жарышта биринчилерден болуп жеңишке жетишиңизди каалайбыз дейт. Алатоо конушу сизди колдойт, көк жана сиздин эмгегиңизди эмне дейт? Эл баалайт. Суроо, урматтоо менен Алатоо жашоочулары 24 сентябрь дейт. Бул каалоо тилек экен. Рахмат, кандай каалоо тилек болсоңуздар, ошолордун баардыгын жараткан сиздерге да насип эткен болсун. Азыркы коомдогу болуп жаткан окуяларды сизди кубандырганы кайсы болуп жатат жана өкүндүргөнү кайсы болууда дейт. Философиялык суроо берилиптир. Мени кубандырып жатканы, биз ошол сүлүктүү лейлектен бери келатабыз. Кече Панфилов, Жайыл, Карабалта, Сокулук, могул жакта Виноградный деген айылдарды өткөрдүк. Бардык жерде элибиздин көзүндө бир кандайдыр бир шамчырак жанып тургандай нур пайда болуп калыптыр. Мындай бир бетибизде кандайдыр бир чечкиндүүлүк пайда болуп калыптыр. Мен шайлоолорго көп катышып жүрөм, көп жолу элдин жыйындарды өткөрүп жүрөм. Баарын сезесин, элдин көзүндө байкалып турат. Бизде үмүт жанып калган. Бизде азыр эле айтылгандай, Кудай буйрса, 2 жолу ак таяк, көк таяк болуп бири-бирибизди кубалап революция жасадык. Бул жолкусундагы кубандырган маселе. Эми биз көкүрөгүбүздөгү революцияны жасайбыз деп атат. Бул деген сөз руханий, ыймандык жактан тазарабыз, арам нерсеге жолобойбуз. Экинчиси революцияны калемдирүүчү менен жасайбыз деп. Ал 4 октябрда Кыргыз бийлигинин, Кыргыз өкмөтүнүн жүзүн түп тамырдан өзгөртөбүз. Себеп шайлоодо биз өзүбүз тандайбыз деген маселе болуп атат. Биз өз тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алдык деген маселе болуп атат. Ушул нерсе кубандырат. Биздин жерибизде, элибизде эч нерсе чайпалбады. Кудайга шүгүр, ушул кубанычтуу окуя. Өкүндүргөн эмне? Өкүндүргөн азыр эле сөз болду. Аргандай бир иштердин аркасы менен 1,5 миңге жакын кишибизден ажырадык. Ал жараткандын маңдайга жазганы. Бирок биз ошого себепчи болобуз. Мына ушул нерсе. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Бул нерсенин аркасынан жарым жылдан бери биз дүңгүрөтүп той бербей калдык. Кудайга чексиз шүгүр ушул. Биз токтодук. Биз көбүп кеттик эле. Биз исрапчылыкка бардык эле. Биз кыз узатсак дагы, сүннөткө тургузсак дагы дүңгүрөтүп тойлорду бере берип, кредиттерди ала берип, биз өзүбүздү өзүбүз белчеден сазга батырып келгенбиз. Мына ошол жарым жылдан бери тып-тынч үйлөнгөндөр үйлөнүп атат, төрөгөндөр төрөп атат, сүннөткө отургандар отуруп атат, бирок эч кандай шаң шөөкөтү жок эле, ысырапчылык жок менен тып-тынч. Керемет көрүнүш. Кандай дейсиздер? Мына ушуну улашыбыз керек эми. Ассаламу алейкум Адахан агай. Биз алайкуу эли бүтүн Кыргызстанды 70% колдойбуз дейт. Кайдан отуруп? Ушул жерден отуруппу?
70 çoң sanda bol, öte çoң san. Tilегиңизди Кудай берсин. 70'ten daha көп ошол Алайкуудагы элдер менен бүгүн Рахман Разыков агаңыздар жолугуп келип атат. Кудайга шүгүр дейт, телефон чалды. Сиздер айткандай 70 эмес экен, алар 70'ten daha көбүрөөк экен. Буюрса. Алайкуу эли эч качан сатылбайт дейт. Каракулжа Алайкуу сиздер менен рахмат. Айтканыңыз келсин. Биздин Көлмө новостройкасы эң аксакалы, бирок бизге эч ким көңүл бурбай. Парк деген жок, детский площадка. Бул деген балдар аянчасы да ойной турган. Мен элге чыкканда үйрөнөм ушул орусчаны. Ателе бар, жолдорубуздун акыбалы начар, 1 метрден суу чыгат. Огородубуз туалет болуп калды. Канализация аябай керек дейт. Эми жанагы чыгып сүйлөгөндөрдүн бүт баарыбыздан бир нерсени байкасаңыздар болот. Биз канализация курбайбыз, биз жол салбайбыз, биз жарык чыгарбайбыз. Биз өкмөттү шыйракка чаап олтургучуларды жасата турган жогорку кеңештин иши. Эгерде кайсы бир талапкер келип, биз канализацияңды чыгарып беребиз, биз жолуңду оңдоп беребиз десе ишенбеңиздер, кызылдай кал. Ал депутаттын жасай турган иши эмес. Депутат ошол өкмөттү талап коюп, бюджет каралып атканда сабаттуу болуп, биздин айылга, биздин районго деп талашып, ошол акчаны бөлдүрүп, көзөмөлгө ала турган инсан болуш керек. Мен мына Улук мырзаны эмне үчүн ушундай бир жоопкерчилик менен коюп атабыз? Эмнеге Артык мырзаны жоопкерчилик менен коюп атабыз? Жаш жигиттер. Бул жерде 3-өө турат жигиттерден, ушул жаңы конуштардан бараткан жигиттер. Бузул элек. Алкымы таза, жүрөгү таза, элге кызмат кылып, элге таанылайын деп талпынып турган мезгилдер ушулардын. Анан темир канат балдарды шагын сындырып койбоңуздар. Элге кызмат кылганда Аллах баарыбызга насип эткен болсун. Жаштарыбыз агалардан үйрөнүп, буюрса кийинки ушул жерге келгенде канализациябыз иштеп атат, суубуз чыгып атат, жолубуз таза. Эми келип бир чай ичип кеткиле деп чакырган күндөрүңүздү насип эткен болсун. Рахмат. Сүйлөгөнгө убакыт болсо сөз берип коюңуздар. Таалайбек Жуматаев дейт. Аны эл менен кеңешебиз. Адаханини менин... Да, конечно. Конечно. Это вы просили? Хорошо. Добро. Если вам не станет холодно, мы с удовольствием. Добро. Адаханини менин да көптөн берки оюмду айтып койдуңуз. Сөзсүз түрдө партияны шайлабай депутатты шайлашыбыз керек. Элдин баары түшүнүп калды. Анан Чакан Кыргызстанга 120 депутаттын керек эмне, ар бир областтан 10-15 депутат болсо болот. Таанымал Таамай Бекматты шайлашсак эртеңки күнү эле эл сурап алат да тааныган кишини дейт да. Ал эми партияны шайлап эртең кимди сурайбыз, кимден сурайбыз дейт. Туура. Эң туура, экөөбүздүн пикирибиз 100% дал келди. Депутаттардын санынан башка. Ар бир областтан 10-15 деп атасыз. 10-15 болсо эле анда 9 жерден шайлансак эле кайра 120 чыгып калып атпайбы? Биз ар бир 50 000 шайлоочудан бир депутат деп чыгарышыбыз керек. Ошондо 3 миллион шайлоочубуз болсо 50 000ден кылсак 60 депутат жетет. Биздин эсебибиз бар. Ошол бир депутат 50 000 шайлоочунун кызыкчылыгын коргогонго жетишет. Саламатсызбы? Урматтуу Адахан Мадумаров, сиз коронавирус башталган учурда ишенбейм деп айттыңыз эле. Андан соң кайра интернет баракчада мен андай айткан эмесмин деген видеону көрдүк. Ал эми азыркы учурда коронавируска ишенесизби? Чоң рахмат. Ишенбейм. Ишенбейм. Мен баягы айткан учурда 19 март эле. 19 март.
Menen üçün ayттım. Биздин элде жакшы макал бар. Жаздын bir күнү кыштан чыгарат деген. Талаа жумуштарын жасашыбыз керек. Эгин эгип, чарба жүргүзүшүбүз керек. Баары үйдө бол деп кыйкыра берип, эртең нан жок болсо ким берет нанды деп кыйкырдым. Бул 19 март. Мен ар бир чыгып сүйлөгөндө астында жылы күнү бар. Анан ушул суроону берип келатат мага. Эгер мен кече эле жооп бердим эле таш көмүрдө. Күн чыгып как маңдайдан чыгат дагы бетиңди ысытып ушундай күйдүрүп атат. Мен күн чыгып ысыкка чыдабай атам десем ошону тартып алыптырбы? Анан эртең 21 январда көрсөтүштүн кереги жок да аны. Январда чилде түшөт да, суук да. А коронавирус деген бале бизге качан келди? Июльда. Март, апрель, май, июнь. 4 ай. 4 айдан кейін келді, туурабы? Анан эми Өзбекстанды караңыздарчы. 9 миллион 800 миң долларга 60 күнгө жетпеген учурда ошол өпкөнү жасалма, жандандыруучу өпкөнү жасалма, дем алдыруучу ЭВЛ деп орусча айтасыздар сиздер. Искусственный вентиляция легких деп ошондой чыгара турган заводду куруп койду. 10 миллион долларга жетпеген акча менен. Кыргыз өкмөтү 600 миллионга жакын доллар алып, бүгүн сурап атсаң, кайда десең эч ким билбейт. Ким туура айтып атат? Мадумаров айтып атабы? Же өкмөт туура айтып атабы? Анан эми ишенесизби дегенде, мен мына көчөдө жүргөнүңүздөр, кимиңиздер жөө жүрсөңүздөр билесиздер. Кудайдын куттуу күнү 10 чакырымдан көп Бишкекте жөө жүрөм. Bir günde моомда bir бет кап таккан жокмун мен. Bir günde. Себеп бет кап тагыштын өзү бизди мектепте окуткан. Адам кычкылтекти демалат дагы көмүр кычкыл газын чыгарат. А бет кап такканыңызда өпкөнү ошондой кылып ачка калтырып коесуз. Бүтүн окумуштуулар айтып атты. Тескерисинче сыртка чыгыш керек, таза абада жүрүш керек, күндүн нурун алыш керек. Vitamin D'ni kabul almayınca koronavirüsü jogota albayсың dedi. Men bir günde takkan jokmун. Bir gün bizdin үйдөгүлөр bir жака кеттиле, дүкөнгө барып, дүкөнгө киргизбейт да. А мен артымдан дайым тилин салаңдатып bir 10-15 жүрөт жүгүрүп жанакы МВДдан, КМБдан. Ошол дүкөнгө кирип баратып тага койдум эле сүрөткө тартып чыгарып беришти. Эгер алар мындай деп ойлогон, азыр Мадумаров такпайт дагы, дүкөнгө кирет, мыйзамды сактабай, беткап такпай, дүкөндө жүрөт деп ушинтип чыгарабыз деп ойлоду эле, тагып койсом, тагып атат деп чыгарышты. Аман болушсун. Бардык нерсе жараткандан. Жалгыз мен эмес, Италия парламенти, Австрия парламенти, Американын парламенттери ушундай деп эле кыйкырып чыгышты. Бирок алар кыргыз эмес экен. Сен ушундай дедим го деп аркасынан сүйлөгөн. Алар өздөрү жыйынтык чыгарып алат экен. Кымбат Одакан Кисимович, бүтүн Кыргызстан партиясы менин кааларым, ылайым Кыргызстан бүтүн болсун. Амин. Эмне үчүн Кыргызстан өнүкпөйт? Себеби жегиштер, уурулар көп. Кытайларга, казактарга жерлер сатылып жатат. Эл үчүн жаным, каным аябаган Кыргыздын иштей турган угулдары, жигиттери барбы дейт. Бар, бирок ошону көрүш керек. Азыр могу жерде сүйлөгөн азаматтарыбыз айтты, жигиттерибиз, кыздарыбыз. Биз мыктынын мыктысын, канатын кайрып келген элбиз, ачык айталы. Мыкты чыгып кетсе ошону жакшылап көтөрө албайбыз. Биз өзүбүздүн көчөдөн болсун, өзүбүздүн айылдан болсун, менин таекемдин жээни болот экен, менин жездем болот экен деген сезимдерге берилебиз. Курнамызга. Мыктынын мыктыларын көтөрө албайбыз. Эмне кылып берет экен деп сурайбыз. Бир нерсе кылып бериш үчүн башка бирөөнүн бир жеринен жулуп алыш керек. Кандай дейсиздер? Ушул жерде 40 жыл эмгек кылган азаматтар, агайлар, эжекелер отурат. Тапканыбыз 2 болдубу? Кантип эле алардык ушундай болуп кетет? Көчөгө илген сүрөттөрдөн деле карабайсыздарбы? Бүтүн Кыргызстан эч жерде илинбей эле турат. Мына азыр көрүп атам, жана барган жерде гана ушундай кылып сүрөттөрдү чыгарып коюп атып, бирок бир тал терек кучактап турган сүрөттөрүбүз жок.
Бардык жерде айтып келатам. Эртең 4-октябрда алар ошол темир столба кучактаган, терек кучактаган бойдон калып кете беришсин. А бизди сиздер жакшылап ак бата менен ак үйгө киргизип койсоңуздар, мына маселелерди чечебиз Кудай буйрукса. Төбөсүнөн басып иштегенге убакыт бербей камап жолун тосушат дейт. Анан кантип Кыргызстан өнүгөт? Карапайым элдин үнүн жогорку кеңешке жеткирерсиз дейт. 1 жылдан бери жогорку кеңешке эмес президенттикке дейин жеткирип атам. Бирок мен айткан сөздү алар түшүнбөй атса эмне кылайын? Жогорку кеңеш деген бул улак чаба турган жер эмес да. Ал жерде күрөшө турган, мушташа турган жер эмес да. Ал жер базар эмес да. Жогорку кеңеш мыйзам чыгара турган жер. Мына биз Өмүрбек Исакович экөөбүз жаш кезибизде 95-жыл депутат болуп барганбыз. 30-35 жашта. Егемен өлкөнүн 13 кодексини, ошол кодекстер бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Ошол жерде кабыл алганбыз 35 эле депутат элек. Биздин кодекстерден бир да ката тапчы эмес. Азыр алар фамилиясын, атасынын атын жазса 3 ката таап атат. Ошолорду көтөрүп аткан ким? Эл. Эл. Эмне кубандырат дегенге кошумча. Ошол келаткан жердин баарында ошол суроону берип келатам. Ошолорду көтөргөн кимде күнөө десем, элдин баары жапатырмак жооп берип атат. Бизде деп, бизде. А мени кубандырды ошол. Мен ойлогом, өмүрүм өткөнчө ушул жоопту укпайм деп. Жок. Биз тез ойгондук, тез өзгөрдүк. Мүмкүн жараткан бизге жанакы ооруну сыноо катарында берди. Эскертүү катарында берди. Ушул сыноодон кийин биздин элибиздин көкүрөгүндө чоң өзгөрүү болду. Революция болду. Менимче, Кудай буйрса мындан ары карай абдан жакшы жол менен барабыз. Келечек өзүбүздүн колубузда. Адахаммад Умаров, сиз президенттик башкарууга кандай карайсыз? Биздин программабыз ошол президенттик башкаруу. Биз өкмөттү толук окуйм азыр. Эгер сиз президент болсоңуз, президенттик башкарууга өтөт белеңиз. Эмне үчүн кичинекей мамлекетте 120 депутат? Муну айтып атпайм ушуну. Толук окубай туруп жооп берем, себеп кыргыздын баарын тажатып бүттү 120 деген. Мен түшүнөм. 120 элдил эмес. Тынар менен Абдылданы дагы, Рахманды дагы бүт баарын тажатып бүттү 120. Жетти го, жана жетишет деп айтты го, жетишет да эми. Президент, эл тарабынан шайланган президент, өкмөт деген болбош керек. Жеке керт башы менен жоопкерчиликти алып, өкмөттүн башында өзү болуш керек. Бизге жетет ушул. Бизден 2,5 миллион калкы көп. Швейцарияда 47 эле депутат бар. 47 эле депутат иштейт. Алардын бюджети бизден 280 эсе көп. Бизде 2 миллиард, аларда 480 миллионун тегерегинде. Миллиардтын. Кыскартып жооп берейин. Жок дегенде 1 жылда же 2 жыл. О, бул жакта экен. Жок дегенде 1 жылда же 2 жылда элди сурап кыдырышпайт дейт. Эмнени кордосоң ошонун кордугун көрөсүн дейт. Биз башта депутат болгондо ай сайын соңку жуманы эл менен өткөрөт элек. Мына кече мен өзгөнгө барганда айттым. Мадумаров дагы келиптирби, дагы чогулуш өткөрөбү экен деп качышат эле. Азыр депутаттар алардан качып жүрөт. Депутатты таппай калдык. Ошондуктан партиялык шайлоону токтотуп, ар бир райондон бирден депутатты өзү шайласын эл деп көтөрүп атабыз. Күнүгө кийим кийгенде не дейт? Падышабыз алмашат. Чет мамлекетке деле уят болуп бүттүк го. Карапайым элдин тилеги, элибиз, жерибиз, кендерибиз, сууларыбыз кымбат табаса, сатылбаса, комбинаттарыбыз сатылбаса, сиздерге ак жол бүтүн Кыргызстан дейт. Рахмат. Сизге дагы ак жол. Ошону сатпай турган 95-жылкы сессияда мен Аскар Акаевичке сүйлөгөн сөзүмдү телефонго жүктөп коюптур. Чачым капкара, жап-жаш, мына улуктай болгон кезим.
Аскар Акаевич, завод фабриканын баарын сатып талкалап, колхоз совхоздорду таратып, элиңизди тентитип жибересизби деп сүйлөгөн экенмин. Мана 25 жыл өттү. Дал 30 жаштагы Модомаровдун айтканы келди. Ошондо көптөгөн эл мени менен урушкан. КТР эртеден кечке урушат эле мени менен. Акаевка тийбе, Акаевка тийишпе, Акаевден айланып кет дегендер чыккан. Кана алар? Мен кайда, ал киши кайда? Кайда мен айткан заводдор, фабрикалар, комбинаттар? Биз кезинде туура айткан кишини колдой албайбыз, садагаларым. Макул бололучуга. Кезинде чындыкты көтөрө албайбыз. Эми ошолордун баарын кайрадан калыбына келтириш үчүн эбегейсиз зор күч керек. А кезинде сактап калсак болот эле, Өзбекстандай кылып, Белоруссиядай кылып. Эл мектепке качан мектеп, байке дейт, Адахан Модомаров байке, мектепке качан окуйбуз дейт. Онлайн сабактан тажадым дейт. Октябрда мектепти ачып берсеңиздер, сүйүнмөкмүн дейт. Көчөгө дагы парк салып берсеңиздер, көлмөгө дагы парк салып берсеңиздер, жакшы болмок. Биз сүйүнүп, жыргап, ойномокпуз, сиздерге рахмат дейт. Азамат жигит. Кыз жазса керек, муну жигит жазбайт. Я, сен жаздыңбы? Ой, Азамат, келчи бери. Мектепти сагынган жигитти бир көрөлү, кел. Мына. Азамат. Атың ким? Ырыс келди? Айланайын, ошол ата-энеңе эле ырыс алып келбей, бүтүндөй ушу Кыргыздын элинен ырыс алып келчү жигиттерден бол. Ырыс сени менен чогуу келген болсун. Чындап мектепти сагындыңбы? Эмнесин сагындың? Эмнесин? Онлайн окуйм. Тажадың? Мына, сен айтчы ушул жерден туруп, азыркы өкмөткө, азыркы мамлекеттин жетекчисимин деген кишилерге мындай айтчы, Айланайындар, мектепти ачкыла деп айтчы. Айланайын, азыркы бийлик мектепти ачып берлечи бизге. Мектепти сагындык. Мектепке окугубуз келет. Азамат ырыс келди. Эми сен ушул жылы эжекелериңдин, агайларыңдагы жалаң сага 5 деген бааны коет. Мектепти ушундай сагынган жигитти көрдүңөр беле? Мына, Азамат, бактылуу бол балам, бактылуу бол. Рахмат. Ассаламу алейкум дейт Адахан мырза, менде 3 суроо бар. Сураныч так жана даана жооп берип койсоңуз, алдын ала рахмат. Биздин өлкөдө мусулмандар жашайбыз. Ошондуктан ислам динин өнүктүрүү боюнча кандай пландарыңыз бар? Себеби бизде көпчүлүк элдердин алдында, айрыкча атка минерлердин чоңдор, депутаттар ислам динин адам өлгөндө жаназа, бала же кыз үйлөнгөндө нике, айт майрам болгондо айт намаз окуп коюшат болду. Жума намазга баруу маселесин, мектепке жолук салып баруу маселеси, ислами окуу жайларды салуу дегендей, арабтардан инвесторларды тартуу. Экинчи суроом дейт, Кытайга болгон карызыбыз абдан ойлондурат. Сиз депутат болуп калсаңыз жана андан ары президент болуп калсаңыз, Аллахым колдоп, карызды кандай жол менен жана канча убакытта төлөй алабыз? Жана кытайлардын биздин өлкөгө агып келүүсү да абдан ойлондурат. Бизден паспорт алып жатышат, кыздарыбызга үйлөнүп жатышат. Аларды кандай кылып тыябыз? Өтө көп нерсени убада берип жатасыз. Астагфиралла ден ушу жерде. Ушу жерден токтойлу. Менден бир убада уктуңуздарбы? Көпүрө салам дедимби? Канализация оңдоп берем дедимби? Жолуңарга асфальт басам дедимби? Жок. Биз темирдей тартипти орнотуп, Кыргызстанда таза коомду курабыз деп атабыз. Бул кыйын эмес. Так аткара аласызбы? Башкалар ушул күнгө чейин курук убадаларды берип аткара алышкан жок. Шайлоодо ийгилик каалайм. Руа дейт. Биринчиден, ислам маселеси боюнча биз бардыгыбыз алхамдулиллах мусулманбыз. Жараткан бизди мусулман кылып жаратып, анын ичинде кыргыз кылып жаратып койгон үчүн чексиз бактылуу болсун. Бул бир. Экинчиси
ислам дини ар бир пенденин өзүнүн көкүрөгүндө болуш керек. Ар бир пенденин. Себеп ал жасаса өзү үчүн жасайт. Намаз окуса өзү үчүн жасайт, окуйт. Орозо кармаса гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болот экен. Калган нерсенин бардыгы пенде үчүн. Пенде үчүн. Ушуну биз билишибиз керек дагы. Жалпы мамлекет ушундай жасап бериш керек дегенден алыс болушубуз керек. Бирок мамлекет ыймандуу өлкөгө айланышы керек. Себеп ыйман бар жерде мыйзам жок болсо деле эл аябай мыкты жашай берет. Ыймандуу адам эч качан уурлук жасабайт. Ыйманы бар адам калп сүйлөбөйт. Ыйманы бар адам уурлук кылбайт. Ыйманы бар адам жетим жесир Мунжумаевдин акысын жебейт. А эгер ыймансыз өлкө болсо, мыйзамды алтын тамга менен жазып койсоң дагы, ал жерде уурлук дагы, коррупция дагы токтобойт. Кеп мыйзамда эмес, кеп ыйманда деп айтып келет атабыз биз. Бекем ыйман болсо, мектептер боюнча баягы хиджаб маселеси боюнча айтып атасыз да. Хиджабты мындай кылалы. Биздин ата бабаларыбыз кыргыздар кыздарды ушундай кылып көкөлөтүп, ушундай кылып аздектеп көтөрүп кийинтишкен. Башка адамдар, башка элдер көрүп суктанган. Биз кыздарды караңыздарчы, мына Курманжанды атканын кийимин көрөсүздөрбү? Мына биздин хиджаб ошол. Нукура кыргыздын жигиттерин караңыздар, кыздарын караңыздар. Уркия фильмин караңыздар. Уркиянын жүргөнүн караңыздарчы. Шым кийип алып жүрөбү? Спортивкачан жүрөбү? Кандай жүрөт Уркия? Кечеки эле совет доорунда Уркия кандай жүрөт? Папак көйнөктү кийген, жоолукту салган, маасыны кийген, бүт бардык жери жабык, туурабы? Азыр жүргөндөрдү карабайсыңарбы? Келгиле, биз ошол кыргыз касиеттерине кайталы. Биздин кыргыз касиеттери эч качан исламга каршы келген эмес. Экинчи маселеңиз, Кытайга болгон карызды кантип төлөйбүз дейт. Азыр биздин партиянын убадаларынын бирин уктуңуздар. Биз ошону келердей болуп ташыгандардын баарын бууп кустуруп, Кытайдын карызын ордуна коюп, биз Кытайдан, биздин чоң атабыз, бабаларыбыз ушундай кылып айтат эле, раматылыктар. Мен түшүнбөйт элем, дасторкондо чай ичип отурсаң, жаныңда Кытай болсо, ай балтаң дала жүр дечиле. Туура бабалар. Ушинтип айтабы эле? Алар менен бир дасторкондо отуруп ичкен тамагың арам дечиле. Ушунчалык сактанышчу алардан. А биздин кыздар азыр күйөөгө чыгып атат. Тыюу салынган. Паспортты алып 60 миңге жакын болуп кетти десем, өлкө башчы чыгып жооп берди го мага. Биз санадык 6 бол экен деп. Көрдүңөр каны теледе. Мен айткан маселени кайра мага суроо берип атасыздар. Биз эгерде колубузда мандат болсо, жогорку кеңешке барсак, ушул маселени трибунадан көтөрөбүз. Көтөрүп эле калбастан шыйракка чаап ушул талаптарды аткартабыз, Кудай буйрса. Тажрыйбабыз да жетет, күчүбүз да жетет. А эң негизгиси бизде аябай чоң каалоо бар ушуну жасаганга. Жардам бергиле деп атканыбыз ушун үчүн. Эгер 4 октябрда бүтүн Кыргызстан өтпөй калса, биз кайгы, жеке кайгы катарында кабыл албайбыз. Менин өмүрүм өтө берет, 11 жылдан бери өтүп келатат. Субаналиев өзүнчө кетет, Асанов өзүнчө, Масалиев өзүнчө, чарбасы да бар, бардык балыгы да бар, багы да бар, бардыгы бар. Биздин маселени чечпейсиздер. Сиздер ишениңиздер. Биз мамлекеттин тагдырын чечели деп атабыз. Сиздер менен биздин тагдырыбыз бирге деп атабыз. Ошон үчүн кайдыгер болбоңуздар. Мен бүтүн Кыргызстанга чуркадым дебеңиздер. Сиз өзүңүздүн балаңыз үчүн чуркап атасыз. Өзүңүздүн жериңиз, өзүңүздүн элиңиз үчүн чуркап атасыз. Мына ушул нерселерди так билип алышыбыз керек. Мына караңыздар. Россиядан 50 миң, 60 миң рубльга билет алып самолет менен учуп келишип атат. Эмне үчүн? Бир добуш болсо дагы бүтүн Кыргызстанга берели деп келишип атат. 60 миң рубльга билет алып. А биз көлмөдө туруп шайлоо тилкебизде мектепте болгон болсо,
карайбыз асманды чыгып. Жаан жаап аткан болсо акырын кумтунуп алып кирип кетебиз. Биз кайдыгербиз. Биз күйбөйбүз. 6 тыйынын кетпеген жерге, 6 мүнөттө басып барчу жерге барбайбыз. Мен барбасам деле өтөт дейбиз. Кандай дейсиздер? Же калппы? Жок дегенде ушул жерде тургандардын 10% ушундайбыз. Анан кечинде барып алып, тал теректердин түбүндө турат биздин жаш жигиттер. Менде 5 бала бар, канчадан бересиңер деп. Кытайга ошолор сатып атат. Жогорку кеңеш сатып аткан жок. Ошолор сатып атат. Ошолор кайдыгер болуп атат. Менде 7 бала бар, канчадан бересиңер дейт. Мына ушундай мезгил башталганда, караңгы киргенде бааларын көтөрүшөт. Эмне менен сатып атат аны? Эли менен, жери менен, келечеги менен, урпагы менен кошуп сатып атат ошол добуш сатып аткандар. Мен чубактан ашык айта албайм. Мына караңыздар, Малайзиянын премьер-министрин Махатхир Мохаммадты канча жашта Махатхир Мохаммад? 98'de. 98 жашта. 92 жашында, 97 жашта. 92 жашында ушу кишини өлкө болбой калды. Коррупцияга батып кеттик деп эл көтөрүлүп, бир күндө алып келип кайры ордуна отургузуп койду. 92 жаштагы аксакалды. Ал киши эмне кылды? 7 күндүн ичинде, bir жума, туп-туура bir жуманын ичинде 52 миллиард долларды уурлардын үйлөрүнөн барып алып келип, кайрадан казынага салып, элдин турмушун башта өзү премьер болуп турганда кандай болсо, ошол кырдаалга алып келип койду. Көрдүңүздөрбү ушуну? Көрдүңүздөрбү? Айткылачы, жок дегенде 3 киши көрдүм дегилечи ушуну. Ай баракелде, ушунда коркпой эле айталычы, көрдүк деп. Демек, bir insandan көп нерсе көз каранды бекен. Bir insandan, жеке инсандан. Мына азыр айтат, пенсионерлерди тизип алыпсыздар деп. Bizde Amerika'nın президенттигине бараткан Джо Байден канча жашта? 78'de. Трамп канча жашта? 76'da. Муну жерде тургандардын эң улуусу Исхак Абсаматовичке алардын жашына жеткенче дагы 18 жыл бар. Кайдагы картайып калган? Өмүрбек Суаналиевке 18 жыл бар дагы. Айланайын, ушул экөө азыр бүгүн туулган бала 18ге чыкканда дагы ушулар депутаттыкка барганга укугу бар. Кандай дейсиздер? Бизде айтат, жаштарга орун бошоткула дейт. Бошотолу, келгиле. Келгиле бошотолу. Ким келет? Kim dayar? Dayar болуп калыптырсың көрүп атам меним. Мен башка жака ким даяр деп атам. Рахмат. Биринчи суроом дейт, Адахан байке дейт. Сиздердин алдыга койгон максатыңар кандай дейт. Жанатан бери мен эмне жомок айтып атам. Мына ушул жаштар ушундай берет да. Максатыңар эмне жаңы нерселерди киргизетин деп жатасыңар дейт. Уадалар аткарылабы? Суроо. Мамлекеттик кызматтар качан өз жумушун так аткарат дейт. Айттым. Мамлекеттик чиновник качан ачык ак иштейт? Айттым. Акча жебейт, таш тиштесин дейт ошолор дейт. Эгер өтүп кетсеңиз коррупцияга кантип жоюлат дейт. Генерал Суаналиев менен генерал Асанов, Исхак Масалиев, Адахан Мадумаров ошол жерге кирип барган болсо, коррупция бир эле күндө өзү качып чыгып кетет ошол жерден. Мен сиздерге ушуну убада бере алам. Аларды кууп отуруштун кереги жок, өздөрү качат. Эмне үчүн биздин бүтүн Кыргызстанга каршы, бүт барды күчтү каршы жумшап атат? Эмнеге? Алар ошол жерден үйдөн чыккысы келбей атат. Биз кирип калсак, алар батпай калат ал жерге. Ишенип коюңуздар. Бул убада эмес, бул биздин жашоо принцибибиз. Соңку суроо.
Altın Beşik aylığımızda jolдордун оңолушуна жардам бере аласыздарбы дейт. 15 партия бар ушуга жардам бере ала турган. 15 эмес, кечиресиздер, бир 4-5 точно жардам бере алат. Бүгүн 24-тү. 2 октябрга чейин колдонуп калгыла. Алар азыр жаан келген келиндей кызмат кылууга даяр. Эртең токтойт. Сіздер мындай деп, ең қысқа жолын айтып берем, ошол жолдун оңдолушуна. Сіздер айыл топтолгула дагы. Ошолордун мына Бишкекте штабы бар. Биздин айыл, Алтын Бешик айылы, жолубузду оңдоп бербесе, бардыгыбыз бүтүн Кыргызстанды шайлайбыз деп атат десеңер, түнү менен келип шагыл төгүп берет. Эң кыска жол ушул. Мэрге да кайрылбагыла, акимге да кайрылбагыла, үчөөнүн тең штабы бар. Баргыла айткыла. Чатак, биздин айылдын баары бүтүн Кыргызстанга кетмей болду десеңер, иш бүтөт. Мына үмүт менен биздин эл эмне үчүн кайдыгер дейт. Мен да ушуну сурайын сиздерден. Менден көп суроо бердиңиздер. Мен сурайм, эмне үчүн кайдыгерсиздер? Не үчүн кайдыгербиз? Караңгылыктан, сабатсыздыктан. Эми мына эжеке караңызчы. Караңызчы. Эмнеге күйөөгө чыгып таяк жей берет дагы күйөөгө кайра чыга берет. Айтыңчы. Айтыңчы. Эмнеге андан тажабай? Эмнеге үйлөнүп алып шорун шордой кайнатып жүрө берет дагы баары бир үйлөнө берет? Неге? Ай азамат, мана өзүңүз жооп бердиңиз. Баары андай эмес да. Биздин бүтүн Кыргызстан андай эмес да, туурабы? Ошон үчүн отурасыз да бизге ишенип ушул жерде. 5 кол тең эмес да, туура. Ошондуктан сөзүмдүн соңунда айтайын. Жанагы биз каттабай коюп БШКсы ар кандай себептерди айтып туруп алып, эң соңунда калып калдык да, катталганда. Баягылардын баары чүчү кулак тартканда өзлөрүнүн катар санын чыгарыптыр. Биздики эң акырында бир куту калып калыптыр. Аны тартып чыгарсан 8-чи катар сан келиптир. Ошону мага телефон чалды, мен машинада бараттым эле, өзүм рульда жүрөм ал. Анан кызыл светофор күйүп калды, токтоп калсам телефон чалып, биздин катар саныбыз 8 болду деп айтканда билесиздерби? Заматта мен ыр жазам өзү, билесиздер, угуп жүрөсүздөр. Китебимди чыгарган жокмун, себеби алыкул боло албайм. Ошондо 4 сап өзүнөн өзү келе калды. Тапканыңыз эгиз болсун. Телегейиңиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер, тандаганың 8 болсун деп айттым мен. Мына ушул. 8 деген сан бул түбөлүктүүлүктүн белгиси экен, чексиздиктин белгиси экен. Эч бир жерде токтобойт экен момундай кыймыл. Ал кыймыл бизге Кыргызстандын өсүү жолуна түшүү кыймылы болсун. Чексиздигибиз биздин Аллах ааламды канча кармап турган болсо, ошол доорго чейин, акыретке чейин биздин Кыргызстан гүлдөгөн, өз мамлекетинде өзү өскөн биздин азамат, ер азаматтарыбыз бар, дүйнөнү суктандырган өлкө болуп туруштукту Аллахым бизге насип эткен болсун. Бөөдө кырсыктардан, асман жерден келүүчү балейлерден жараткан өзү сактаган болсун. Жаман көздөрдөн, суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн жараткан сактап, үмүтүбүз акталып, бизди сиздердин үмүтүңүздөрдү актаганга насип кылсын. Сиздер бизден ыраазы болгон күндөрдү насип этсин. Ошондойго жолугушканча жакшылыкта, жакшы үмүт менен коштошолу. Аксакалыбыз барбы бата бере турган? Барбы? Ким бар аксакалдардан бата берчү? Мына ушул кайгыбыз. Келиңиз аксакал. Мына ушул кайгыбыз дегендин мындай болчу эле илгери. Дайым каада салт менен баштап, каада салт менен аяктайлы. Кыргыз жоого аттанганда да бата менен аттанат. Кыргыз жолго чыкканда дагы бата менен чыгат. Бардык нерсеге бата алып жүргөн жакшы. Бата менен элге көрөт дейт. Аксакал, батаңызды берсеңиз, келиңиз.
Мен кармап турам, Ya Rabbim Allah özün kalısın, özün ulusun, özün kadırsın. Şol aytıp atkan tilekleringizlerge Allah Taala özü jol açkan bolsun. Ne maksatınızlar bolsa oşoga жеткизген bolsun. Janagı aytıp atkan tilekleriniz var, Allah kabul kılsın. Allah Taala joluңuzdарды açsın. Özünüz aytkanday edelimizge tınççılık bolsun. Amançılık olsun, memleketimizge tınççılık olsun. Ошол тилектериңиздерди Allah kabul kılsın. Bütün Kırgızstan partiyası жеңсин. Amin. Allah özü kabul kılsın. Vatanınız kabul olsun. Buyur. Barыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиздер үчүн. Албетте ар дайым жүрөгүбүздө мекенибизде тынччылык болсун, элибизде тынччылык болсун. Алыстан келген биздин жарандар маршруткаларга отуруп бериңиздер. Барыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, мекенибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Элибиз биримдикте, Kırgızstanımız bütün bolsun demekçiyiz. Rahmat urmattуу көрүүчүлөр, мына бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары, биздин мынакей Ариет спорт клубунун жетекчиси Бакыт агайыбыз бир топ өзүбүз спортсмендери менен келип, бүтүн Кыргызстан партияны колдоп келген Бакыт агайыбызга ден соолук. Рахмат урматтуу колдоочулар, баарыңыздарга ден соолук. Бүтүн Кыргызстан партиясыны koldoysuzlar деп ишенем. Бишкек шаарында Маевка көлмө айылында эл менен жолугушуу болду. Эртең точно билбейт, график каякта экенин билбейт экенмин, график каякта экенинчи. Рахмат, анан бул жактан жанагындай туура эмес пикир жазгандарга. Алардын баарын өзүнүн абирине коебуз. Аябаганда уят сөздөр менен дагы жазып атышты. Баары көрүнүп турат бияктан. Баарга ден соолук, ыйман берсин. Биз бүтүн Кыргызстан партия башка партияны эч кандай жаман сөздөр менен каралабайбыз. Биз ушундан алыс болойлу, урматтуу бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик.